Мамлекеттик тил майрамынын 30 жылдык мааракесине карата Борбор Азиядагы Америка университетинде маданий иш-чара болуп өттү. Студенттер кыргыз тилиндеги ырларды көркөм айтып, чыгармалардан үзүндүлөрдү аткарышты. Окуу жайда мамлекеттик тилге өзгөчө басым жасалып, бул сыяктуу иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүп келет. Бир гана жергиликтүү жана чет элдик студенттер эмес, мугалимдердин дагы тилди өздөштүрүүсүнө шарттар түзүлгөн. Мамлекеттик тил боюнча кандай иш-чаралар жүргүзүлдү дегенде, мен айтат элем, убагында кыргыз тилинде окуу куралдары жетишпегендиктен англис тилин дагы орус тили аркылуу үйрөнгөн убакыт болгон. Азыр дагы ошого муктажбыз. Ошого карабастан университет биринчи түзүлгөн күндөн баштап эле биздин мугалимдер ушу тилди өнүктүрүүгө өздөрүнүн салымын кошуп келишет. Мисалы үчүн Камиля Шаршекеева, Нуриле Шаршекеева, Тынаркүл Шаршекеевалар менен биз төртөөбүз убагында англисче, кыргызча сөздүк чыгарганбыз 2005 жылы. Андан кийин башка мугалимдер дагы бир нече окуу куралдарын чыгарышты. Англисче сүйлөгөндөргө, орусча сүйлөгөндөргө кыргыз тилин өнүктүрүүчү. Бул өтө чоң салым кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн азыр дагы талыкпай эмгектенебиз, изденебиз. Кандай кылсак биздин коллективде, биздин окуу жайында окуп аткан, иштеп аткан чет элден келген мугалимдер студенттерге дагы үйрөтө алат экенбиз деп кыргыз тилине чоң салым кошуп келебиз. Бүгүнкү иш-чарага Борбор Азиядагы Америка университетинин президенти да катышты. Жалпы конокторго кыргыз тилинин тарыхы тууралуу маалыматтар айтылды. Быйыл эле эмес, ар бир жылы биз ошол мамлекеттик тил күнүн жогорку деңгээлде белгилегенге аракет кылабыз. Эч убакта студенттерди мажбурлабайбыз. Көбүнчө жан дили менен биздин мамлекеттик тил үчүн күйгөн ар улуттун өкүлдөрүнөн чогултканга аракет кылабыз. Алар өздөрүн кыргызстандыкпыз деп сыймыктаныш үчүн кандайдыр бир түрткү болсо деген ниет менен ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөргөнгө аракет кылабыз. Бизде бирөөнү окутуу үчүн окутуп аткан адам өзү билимдүү болуш керек да. Ушул мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болот эле. Мисалы, диплом алып иштеп аткан менен ошолордун проблемалары аябай көп. Китеп жагынан болобу, методика жагынан болобу, же азыркы заманбап технологияларды кантип колдонуу жагынан болобу. Мисалы үчүн айыл жергесинде көптөгөн мүмкүнчүлүктөр азыраак десек жаңылышпайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн маанай абдан шаңдуу, жакшы. Ошол мен Саламат Уулайтеген. Мен быйыл биринчи курста окуйм, бизнес жана башкаруу факультетинде. Жана ошол бүгүн жалпы билим берүү офис ошол кыргыз тил майрамына карата ошол бир кече өткөрөбүз. Бүгүн иш-чара майрамдык кече болот, концерт башкача айтканда. Ошол концертке мени алып баруучу кылып тандашкан. Ошол 2-3 күн болду, абдан катуу даярданып, жакшы баягы аткаруучулар менен, алып баруучулар менен бардыгыбыз жакшы даярданып атабыз. Мугалимдер баса белгилешкендей, кыргыз тилин чет өлкөдөн келген студенттерге туура үйрөтүүгө дыкат көңүл бурулат. Жыл сайын аны үйрөнүүгө ашыккандардын саны дагы көбөйүп келет. Бүгүн майрамдын катышуучуларына атайын программанын алкагында эне тилиндеги жагымдуу чыгармалар тартууланды.